Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу замандаштар. Биз мурдараак маалымдагандай Ак Дала райондук мамлекеттик администрациясында уюшулган пресс-борбордо азыр биринчи түз эфирибизди алып барган турабыз. Түз эфир Ак Дала райондук мамлекеттик администрациясынын колдоосу жана ошондой эле Тунук жамаат мультимедиа борборунун демилгеси менен ишке ашууда. Биздин алгачкы коногубуз көптөгөн райондун тургундарынын, жашоочуларынын өтүнүчтөрүнүн негизинде ушул бизге жаңы жетекчи болуп келген Мирлан Камчыбеков мырза менен болмокчу. Анда эмесе түз эфирибизди баштайбыз. Түз эфирдин убактысы чектелүү болгондуктан сиздер сурооңуздарды берип жетишпей калбаңыздар. Мүмкүн болушунча сурооңуздарды комментарийге же болбосо WhatsApp номерге SMS аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Анда эмесе баштайлы. Саламатсызбы? Убактыңызды бөлүп ошол райондун жашоочуларынын суроолоруна жооп берүүгө макулдугуңузду бергениңиз үчүн сизге алдын ала ыраазычылык билдиребиз. Анда биздин алгачкы сурообуз мындай: сиздин ушул биздин райондун аймагына, районго жетекчи болуп келгениңизге туура бүгүн 2 ай 10 күн болду. Бул албетте кандайдыр бир ишти баалоо үчүн жетишсиз аралык. Ошентсе дагы бул аралыктарда сиз эмнеге жетиштиңиз? Кайсы тармактагы ийгиликтерди, өнүгүүнү, аракеттерди, ошол учурда кемчиликтерди байкай алдыңыз? Рахмат, Ашкаев. Биринчиден, саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү эфирдин катышуучулары, Facebook колдонуучулар, социалдык тармакта бизди карап турган жарандар. Туура айтасыз, бүгүн 2 ай 10 күн болду мен дайындалганыма, президент республикасы чыкканына. 2 ай аралыгында негизинен бир топ нерселерди жасап койсо болот, бир топ нерселерге жетишпестик да мүмкүн. Бул убакыт деген учкан ушта экен. Бирок биз ошол эле экономикалык, социалдык тармактар боюнча колдон келген 1 жылдык администрациянын иш пландарын негизинде иш алып атабыз. Бул ошол эле кезде айыл чарбасы, ошол эле кезде ирригация, ошол эле кезде капиталдык салымдарда жүрүп аткан курулуштар, ошол эле кезде тазалык маселеси, ошол эле кезде айыл чарба жайык маселелери боюнча ошол бизде каралган 1 жылдык иш пландын негизиндеги иштер дээрлик өз эмесине барат деп айтсам жаңылышпайм да. Өз жолунда. Өз жолунда барат. Алдыдагы пландарыңыз, жасала турчу долбоорлор, иштер тууралуу кыскача. Ооба, сөзсүз. Өзүңүз билгендей, азыркы биздин президенттин талабы, биздин бүгүнкү мамлекеттик саясаттын талабы да ушундай болуп атат. Кайсы регион болбосун, мамлекет тарабынан бардык шарттар, финансылык шарттар дейбизби, материалдык шарттар дейбизби, баары түзүлүп берилип атат. Бир гана бизден талап ушу аракет, стратегиялык өнүгүү багыттарын туура тандоо, ар бир райондун. Өзүңүз билесиз, биздин Кыргызстандын 40 району ар тараптуу тоолуу региондор бар, чөл зонасында жайгашкан региондор бар. Мына биздин Ак Дала району тоолуу регион болгондугуна байланыштуу биздин негизги басымды ушу айыл чарбасы менен дыйканчылыктын ошол көп жылдык чөп, андан кийин дан өсүмдүктөрүн алып кетүүгө басым жасап атабыз. Биздин келечектеги иш пландарда ошол көбүнесе мал чарбачылыгына, анын ичинде ошол койдун өнүктүрүү, кой чарбасын, жылкы чарбасын өнүктүрүү, ошондой эле этти кошуна областтарга, кошуна региондорго, андан калса коңшу мамлекеттерге чыгаруу маселеси, ушул багытта көрүү иш алып атабыз. Рахмат. Азыр бизде көрүп жаткан көрөрмандардын көңүлүндө турган биринчи маселе бул кышка даярдык. Бизде өзүңүзгө маалым болгондой кыш оор болот. Калкты өз убагында көмүр менен камсыз кылуу жыл сайын эле көйгөйдө жаратат. Быйыл райондун кышка даярдыгы кандай? Учурда кайсы социалдык объектилерге көңүл отуну түшүрүлдү? Туура айтасыз. Бул азыркы күндүн эң актуалдуу маселелердин бири бул кыш күзгө даярдык маселеси. Бизде өзүңүз билесиз, туруп көмүр кени бар. Ошол биздин Ак Дала районунан дээрлик 100% ушул кен аркылуу көмүр менен камсыз болот. Бүгүнкү күндө жалпы район боюнча эгер 19.173 тонна көмүр керектеле турган болсо, бүгүнкү күндө азыр 902 тонна, жөнүндө айтканда 32% гана биздин социалдык объектилер, биздин мектеп, бала бакчалар дээрлик ошол 30% тегерегинде көмүр менен камсыз болуп атат. Бул өз кезегинде туруп көмүр кени ушул айдын
28-29'lardan başlap толыққанды иштей баштайт. Биз ага шартты түзүп атабыз, өзүңүздөр билгендей мына кечээ ушул бизде көмүр мамлекеттик ишканасы материалдык техникасы базасын чыгуу максатында атайын техникалар алып берилди. Жол болсо, жолуна өзүңүздөр билесиздер, жолда бир топ маселени жаратып келген, бул Туркия боюнча. Жол бүгүнкү күндө жакшы деңгээлде турат, ремонттолуп буюрса, ушул айдын аягынан баштап biz bu пайызды дагы көтөргөнгө аракет кылып атабыз. Барлык мүмкүнчүлүктөр бар, бизде каражаттар өзү белгиленген. Болгон убакыт кана туруп көмүргенди иштетүүдө өзүнүн сезондук мындай бир аз проблемалар бар экен, көмүрдү казып алгандачы ошол процесстер жүрүп атат. Мен ойлойм, бул боюнча эч кандай кемчилигибиз болбойт. Негизи Кароотондо өйүз тарап деп коебуз. Биз Жаңаталап, Актаал, Акыя, Карабой, Кадырал айылдары менин кош көмүргенин айтышат. Бул боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү же быйыл бардык район тургундары, мекемелер ушул туруп көмүргенинен алышабы? Эми өзүңүз билесиз, Актаал районунда дээрлик өнөр жай тоо кен тармагы жок эсе, бизде бир гана ушул көмүр тармагында Турук кен компаниясы иштеп атат. Ушул өзүбүздүн жергиликтүү компанияны көтөрүү максатында бюджеттик салымдарды ушул өзүбүздүн компанияга буруу максатында быйыл şu 100% Турук көмүр кенинин көмүрү менен социалдык объектилерде 50% да ушу менен алыс кылсакпы деген ойдо турабыз да. Чоң рахмат. Анда мен азыр ушул WhatsApp номерлер аркылуу келген суроолорго дагы мүмкүнчүлүк берейин деп атам. Бул суроону сырттан атын ата өтүнгөн жараныбыздын суроосун бере элек. Сырттан киши келсе, биздеги көйгөйлүү маселе катары жамандаган жол маселесин көтөрөбүз. Актаал Акыя жол боюнча айткым келип жатат. Азыр мурункудай сууну буруп, көпүрө куруу жок. Жаңы заманбап технологиялар менен айтыспек көпүрөнү заман телеократке мисалы Кытай жарандары деп жазып атышат да. Үгүт менен Акыянын маңдайынан Нарынсууга көпүрө курса, элге каптаган ишиге бир топ жеңил болот эле. Сиздин атыңыз калмак дейт. Ушул боюнча планыңызда барбы, жасаса болобу дейт. Үгүт менен Акыянын маңдайынан көпүрө курса болобу дейт. Туура, бул маселе мен ошол айылдардын эл менен жолукканда да бул маселе бир топ жарандар тарабынан бул маселе коюлду. Көптөн бери коюлуп келеткен. Бул маселени азыр биз карап атабыз. Биринчи бизге экономикалык жагын карашыбыз керек да. Бизге эгер көпүрө болуп калсак, ошол жерде канча айыл чарба жерлерине канча пайда болот, биздин элге канча пайда болот, жолду кыскартууда канча пайда болот. Бул боюнча биз азыр өзүбүздүн пландарыбызды даярдап атабыз. Буюрса жакынкы күндөрдө ушу 2026 жылдын эмесине пландарда бар. Бирок бул деген сөзсүз көпүрө курулат деген сөз эмес. Анткени ал жерде билесиздер, сметалык баасы чыгарылат. Карап туруп, жооп органдары менен карап туруп, анан бул маселени чечкенге аракет кылабыз. Бул боюнча менин кабарым бар. Суроо берген жараныбыз тиешелүү жооп алды деп ишенебиз. Дагы деле болсо түз эфирде комментарийде суроолорду калтыра берсеңиздер болот. Көмүрдүн быйыл жеринде жана сатып алмасы канча болот? Бул тууралуу айдоочулар менен көмүр кеніндегі ээлер менен сүйлөшүүлөр жүрдү. Ооба, быйыл бул боюнча азыркы күндө 2 компания иштеп атат көмүр кенинде. Биз билесиздер, монополияга каршы кызмат, биз атайын мамлекеттик кызмат бар. Азыркы күндө ошол жерден иш кагаздар даярдалып атат. Мен азыр бул жерден бир аз туура эмес айтып албайм, бирок былтыркыга караганда биз арзаныраак көмүр алып келип беребиз деген ойдо болуп турабыз. Көмүр компанияларга дагы, Актаал көмүр мамлекеттик ишканасына дагы ушу элге өзүбүздүн Актаалдын элине, башка райондорду мен айта албайм. Бирок ушу Актаалдын элине былтыркыга караганда бир аз мындай арзаныраак суммалар төлөө маселесин биз коюп атабыз. Бул чечилип турчу. Бул чечилип турчу маселе. Чолок Кайын айылындагы жаңы мектептин курулушу качан аяктап пайдаланууга берилет? Чолок Кайын айылындагы мектептин курулушу бүгүнкү күндө жүрүп атат. Биздин деңгээлинде жүрүп атат. Финансылык маселелер жок. Болгон ал жерде курулуш материалдарын жеткизүү боюнча бир аз проблема болду. Өзүңүздөр билесиздер, биздин
Актала регионунда курулуш материалдарын иштеп чыгуучу бир да ишканалыбыз жок да. Бетонду да биз менен ташып келип атабыз. Курулуш материалдары болсо Бишкектен, балыкчыдан ошол жактан алып келип атат. Эми азыр эми кайсыл эмеге бүтүрөрүбүздү так айта албайм, бирок жакынкы аралыктарда уже биз бүтүргөнгө аракет кылып атабыз. Күч жумшалып атат ошол жак. Азыр дагы бир суроо берейин. Кайымдык булактарында муниципалдык мал базардын курулушу менен таанышсыз, качан аяктап, пайдаланууга качан берилет? Кайымдык булактагы мал базардын курулушу кече ойлошуу боюнча укук коргоо органдары менен жыйын болду. Бул жердеги мал базардын курулушунун сметалык документацияларында бир аз ошентиптер кеткен. Бүгүнкү күндө ал жерде куруп аткан подряддык ишкана менен да бир аз мындай келишпес жактар каралып атат. Бул боюнча мен азыр айта албайм, бирок менимче бул укуктук баа берилиш керек го. Анткени мындай туура эмес эмелер кетип калган жерлер бар экен, бирок азыр айыл өкмөттүн тийиштүү адистери бул боюнча иш алып барып атышат. Бул боюнча жакынкы күндөрдө биз кошумча маалымат беребиз. Рахмат. Азыр дагы байланыш менен суроо келип атат. Буйрукмандырган саламатсызбы? Эмне себептен мамлекеттик кызматкерлерди ишендиликке чыгарып, бирөөлөрдүн решеткаларын тосмолорун оңдотуп сыйлап жатасыздар? Жетекчи катары эле уюштура албай жатасыздарбы? Себеби эмнеде? Туура, бул менин да жүрөгүмө өтүп аткан суроо болуп көбүнчө. Биз эми бул ар бир жерде тазалык, ден соолуктун тазалык ар бир иштин башаты деп коет го. Ошол эле биздин ошол Актала району, анын ичинде ошол биздин административдик борбордун Баетов айылынын тазалыгы баарыбыз үчүн керек. Мамлекеттик ишканада иштеген, ошол бюджеттик организацияда иштеген ошол дарыгерлер, ошол эле мугалимдер, башка ишкананын өкүлдөрү мындай өзлөрүнүн кандай десем атуулук позициясын аткарып ошол ишендиликке чыгарып берип атканда мен өзүмдүн атыман терең ыраазычылык билдиргим келет. Бул менен биз бирөөдү мындай мажбурлап алып баруу үчүн эмес, ошол жергиликтүү элди, ошол жергиликтүү жамаатты бир аз мындай ойготуу сезимдери мындай ишке ашса экен деген ойдо мен болуп атабыз. Мен үчүн жетекчи, райондун жетекчилиги үчүн ар бир бюджеттик организация мекеменин мүчөсү ошол жерде алып иштеп атканы мен үчүн да мындай ыңгайсыз, өтө ыңгайсыз. Ошол эле кезде мен өзүм да кошуп чыгып эме болуп атам. Эми бирок баягы биз айта беришибиз керек, дей беришибиз керек, элди мобилизация кыла беришибиз керек. Бирок мурункуга караганда тазалык иштери бир топ алдыга жылып атат десем болот. Анан бара бара өз кезеги келет, убагы келет, уже чыкпай калабыз биз. Дагы бир суроо. Сиз келгениңизге 2 ай болду. Айыл өкмөттөрдө кыдырып элдер менен жолугуп чыктыңыз. Анан кайсы мекемелерде кыдырып тааныштыңыз? Эл көп чогулган жерлерге, мал кошкон жерлерге жана башка базар деген сыяктуу жерлерге барып, неге элдин ой пикирин укпай жатасыз? Малдар болуп жатат, бул боюнча кандай иш-чара? Туура. Бул эң туура суроо болуп атат. Мен келгенден бери айыл өкмөттүн 4 айыл өкмөт деңгээли менен жолуктум. Болгону азыр 2 гана айылга барып. Мекеме оюндардан болсо, мекеме оюндардан дээрлик бар эле кирип чыктым. Бир гана ошо электр тармактары жана салык кызматы. Медицина тармагына, билим берүү тармагына негизи көп эле барып атам. Эртең менен эрте жумушка келүү процесси кандай жүрүп атат, кечке кандай жүрүп атат, бар бейтаптар менен жолугуп атам ал жерде. Анан мал көп чогулган жерлерге барып атабыз. Ветлеченство менен биргеликте, дарыгерлер менен биргеликте барып атам, бирок тилекке каршы элдин баары менен жолуга албай атам. Анткени менде андай физикалык мүмкүнчүлүк болбой атат да, райондук башка иштер боюнча да. Анан бул сиз менен социалдык тармак аркылуу жолугуп атканыбыздын бирден бир себеби ушул. Жалпы азыр эми билебиз да, элдин көпчүлүгү социалдык тармакта турат. Анан ушул 24 саат бою эле мен маалымат алып жооп бергенге даярмын да негизи. Анан бирок менде мүмкүнчүлүк болгон жерге чейин барып атам. Ошол эле
казылбай алган каналдар боюнча Кара Бүргөн айыл өкмөтүндө, Ала Буга айыл өкмөтүндө ушул каналдарды тазалоо, арыктарды, ички ирригациялык системаларды, көпүрөлөр боюнча да жерине барып көрүп атабыз. Менимче балким бул социалдык тармакка көбүрөөк чыгарылганыбыздын эмеси болуп атса керек. Мындан кийин чыгарып турабыз. Дээрлик бардым, бирок ошо 2 гана ай калды 17 айдан. Буюрса бул аркы жумадан 2 айга да барам. Азыркы суроонун эси чынында мен дагы ушу туура суроо берди деп ойлойм. Анткени бизде ушу мал кошкон жерлерде эл көп чогулган, мындай карапайым адамдар чогулган жерлерде көбүрөөк маселе айтылат да. Балки муну кийинки убактыңыз болгондо балким ошол айткан жерлерге барып менен сүйлөшүп көрөбүз деген ишеничтебиз. Урматтуу Актала район тургундары жана биздин Facebook тармактагы, социалдык медиадагы көрөрмандарыбыз, биздин бүгүнкү түз эфирибиз ачык өкмөт долбоору деп аталат жана бул Актала райондук мамлекеттик администрациянын колдоосу менен жүзөгө ашып жатат. Мындан ары буюрса айына бир жолу тиешелүү адамдар менен, тиешелүү жетекчилер менен сиздерге түз эфир уюштуруп, ушул пресс борбордо сиздерден келген суроолорго жооп алып беребиз. Эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болобуз деген чоң ишеничтебиз. Андыктан кайсы тармак болбосун, суроолоруңуздар болсо көрсөтүлгөн номерлерге алдын ала жазып бере берсеңиздер болот. Анда эмесе биз түз эфирибизди уланталы, кийинки суроого өтө берели. Терек Баяков жолу асфальтталды. Бул суроону Баяков айылынын тургуну Жыргалбеков Таалай мырзадан келген. Терек Баяков жолу асфальтталды, бирок ал көчөгө кошула турган көчөлөрдүн түтүктөрү жол жээгинде көмүлбөй калды. Алия болсо жоголду, унаасы барлар эптеп өткүдөй кылып түздөп коюп атышат. Каргаттандар жана жөө жалаң тургундарды ким ойлойт, муну ким көзөмөлгө алышы керек? Туура, бул суроо да өз эмесинде берилди. Терек Баяков жолу биз кезегинде ушул 4 чакырымдан ашык жол биздин ушу райондук дөв ишканасы тарабынан ушу асфальттоо иштери жүргүзүлдү. Бүгүнкү күндө биздин район боюнча дагы биздин жасай турган 8 километр жолубуз бар. Райондук маанидеги ушул дөөнүн бургасындагы жолдор. Азыр биздин ушул Тоголок Молда айыл өкмөтүнө Курт айылына 1 чакырым жол, андан кийин Тоголок Молдо 7 чакырымдык жолубуз бар. Туура тиги Теректеги жол толугу менен мындай четиндеги тегиздөө иштери бүтпөй калды. Бул да болсо ошол дөөнүн убакытты туура пайдаланып, мүмкүн болушунча Актала жергесинде суу тесчет эмеспи, ушу асфальт басуу иштерин тиякта башталып кеткендигине байланыштуу бияк бүтпөй турат да. Анан суу түтүктөрү боюнча бул мен өткөндө өзүм да барып көргөм. Айыл өкмөттүн башчылыгына бул маселе коюлган. Буюрса бул маселени карайбыз биз. Азыр тээ жактагы жолдор уже бүтүп калса, бул жактагы тегиздөө иштерин алып барганга маселе коюлган. Жана айтылып аткан аллея боюнча дагы жолдун эки четиндеги тротуарлар боюнча дагы айыл өкмөттөр менен азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Ушул түрткү берүүчү гранттын эсебинен ушул Терек айылындагы аллеяларды жасоо боюнча дагы милдеттенме коюп атабыз. Келечекте ал пландарда бар. Бул Терек айылындагы аллеялар менен бирге ушул Мырзалбеков көчөсүнөн чыга бериштеги айылдын башындагы тургундардын суроо өтүнүчтөрү да боюнча эгер мүмкүн болсо ушул айыл өкмөт башчылары же тиешелүү адистер менен ушул жерди барып көрүп өзүбүздөр дагы жакын арада чечим чыгарат деп ишенебиз. Дагы эле тазалык жөнүндө бул аябай негизи жакшы бир маселе болуп атат окшойт. Жанагындай эле суроо экен, бирок азыр мекемелер кароосуз калган үйлөргө, тазалык сакталбаган көчөлөргө ишембиликке чыгып жатышат. Бул жакшы албетте, бирок ошол эле учурда айыл тургундарын жоопкерсиздикке үйрөтүп жаткан жокпузбу? Бул канчалык мыйзамдуу? Кызматкерлер тиешелүү ишин жасап, кадрларды, тургундарды тейлөөсү керек, бирок алар ар кимдин эшигинин алдын тазалап жүрүшөт. Ушуга эле бул да окшош суроону берип коеюн. Администрациянын жооптуу кызматкерлери ин үчүн көчөлөргө чыгып, башка мамлекеттик кызматкерлер сыяктуу көчөлөрдү тазалаганга кошо чыгышпайт дейт. Бул негизи көптөн бери айтылып жүргөн суроо. Жооп берейин. Туура, мен жана суроо башында да айтып кеттим, бул суроого жооп берип. Мен өткөндө ошол мекеме бөлүмүнүн жетекчилери менен, мекеме бөлүмүндө иштеген энелер менен сүйлөшкөнүбүздө дагы биринчи мен райондук администрациянын жетекчиси катары өзүм Кыргызстандын жараны катары суранган. Келиңиздер ушул
граждандык активдүүлүктү колго алып, биз мамлекеттин казынасынан ушул үй бүлөбүздү багып, маяна алып иштеп аткандан келиңиздер ушул элге бир үлгү катары көрсөтөлү. Бул жерде мисалы бирөөлөрдү мажбурлоо иретинде эмес, баягы өз демилгеси менен, ушу мамлекеттик кызматкерлердин демилгеси менен чыгып, ар бир үйгө түшүндүрүү иштери. Бүгүнкү күндө ошол эле ар бир мекеме уюмдун жетекчилери азыр ошол ар бир көчөлөргө бөлүнүп берилген түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Пример катары болуп атат да, бул эми мажбурлоо иретинде эмес. Анан жанагы администрациянын кызматкерлери боюнча болсо ар бир жерге бөлүнүп берген. Мисалы администрациянын да өзүнүн бөлүнгөн территориясы бар, ошол жерде мен лично өзүм да тазалап атам. Жада калса мына биякта кызматтык үйлөр жашаган жактар бар, ал жакта укук коргоо органдарынын жетекчилерине да биз ошону алдына коюп атабыз. Тазалагыла, ушул жерлерди тазалагыла, киргизгиле деп. Анан да бир нерсени айта кетейин, өткөндө Тоголок Молдо айыл өкмөтүнүн жетекчилиги менен ушул баягы мурунтан иштеп келген ар бир кварталдык комитеттер, көчө комитеттер деген жакшы кыргыздардын жакшы институт бар да. Ушул институтту колго алуу максатында ушул Баетов айылындагы кварталдык комитеттер чыгарган. Келечекте ушулар менен ишти алдыга кетирүүнү пландаштырып атабыз. Баягы кыргыздын биздин салтыбызда бар, ашар деген жакшы системалар да. Ушу ашар кылып колунда багар көрөрү жокторго ушу көмөктөшүү деген бар. Анан жана айтып атпайбы, кээ бир жерлерди краскалап эме болуп атат. Бул жетекчилердин ар биринин өзүнүн ыктыярдуу жасап берип атат. Анткени биздин ушул Баетов айылында багар көрөрү жок, инвалид болгон, ушундай болгон үй бүлөлөргө биздин мекеме жетекчилери өзлөрүндай жардам беришип атат да. Чоң рахмат. Курсан Абдыраимов дейт. Ассаламу алейкум, Мирлан Мамурбекович. Ишиңизге ийгилик. Темадан тышкары жатат. Кечирим сурайм. Айдыртам айыл аймагына кыска убакытка айыл өкмөтү болуп келгениңизде жакшы жумуштар башталды. Сиз кеткенден кийин токтоду. Ишиңизге ийгилик. Актала району үчүн ак эмгек кылышыңызга ишенем дейт. Чоң рахмат, урматтуу көрөрмөн. Биз дагы Мирлан мырзаны районубуздун аймагы, районубуздун өнүгүүсү, экономикалык өсүүсү жактан абдан жакшы ийгиликтерди жаратат деп чоң ишенич менен күтүп турабыз. Сизге да чоң рахмат. Калыбул Токонов аттуу көрөрмөн сурайда Коңошчокто Аксай каналы качан кабыл алынып, ООСтун балансына өтөт? Бул боюнча жалпы эле бир эле бул канал эмес аталыштагы. Бул 207-чи министрлер кабинетинин токтому боюнча бир жылга азыр токтотулган, пока эме болуп турат. Быйыл ушул жалпы эле ушул муниципалдык пайдалануудагы ички арк каналдарды 207-чи токтомдун негизинде өткөрүлүү жагы каралып атат. Эгер ошол өткөрүлүп берип, юридикалык жактар мыйзамдык иш кагаздары бүткөрүлүп ишке аша турган болсо, негизи эле ушул сууга системасын, ирригация системасын ушул айыл чарба министрлиги жагы кароо жагы карап атат. Бул быйылга чечилип калыш керек. Рахмат. Бул суроо ушул биздин Айнагүл Розабекова аттуу жекебизден келди. Урматтуу Мирлан мырза, кызмат ордуңуздук болсун. Биринчилерден болуп жазсам көңүл буруп калабы деп кайрылып жатам. Баетов Коштөбө жолунда чоң көйгөй болуп жатат. Темир жол салууга Кытай жарандары каттагандан бери жол көрүнбөй калды. Ошонун кесепетинен жол кырсыктары көп болуп жатат. Мүмкүнчүлүк болсо жок дегенде чаңы сапырылган жерлерге шагыл түшүртүп койсоңуз жакшы болот эле. Чын эле ушундай окуя баягы олуттуу киши өмүрүнө залым болгон бир окуя менен катталып кетип атат. Бул тууралуу дагы жетекчи катары оюңузду билдире кетсеңиз. Туура, бул Баетов Коштөбө жолу биздин азыркы бул эл аралык Өзбекстан, Кыргызстан жана Кытай биргелешкен долбоордун негизги алкагы ушу биздин Актала районунун аймагынан өтөт. 87 километр экен, ушундай километр бизден өтөт. Азыркы кезде бүт ушу курулуш негизинен аябай мындай жогорку темпте жүрүп атат да. Ал жака Кытай Республикасынан, Бишкек шаарынан, балыкчыдан келип аткан курулуш материалдарын дээрлик 100% ушул жол менен кетет. Анан ал жагы мен өзүм да барып атам, барып көрүп атам. Бүгүнкү күндө биз азыр Кытай компаниясы менен жана жергиликтүү бийлик менен биргеликте ушул жерге тал менен Коштөбөнүн ичинде суу себүү иштерин ишке ашырып атабыз. Анда бир нерсени айта кетейин, кечээ эле мына облустук администрациянын башчылыгы менен биргеликте ушул
транспорт министри менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Азыр ушул определенный бир ушундай жаман участоктарды шагалдоо иштерине кечээ эле сүйлөшүүлөр болду. Буюрса бул жолу дагы мындай калтырып койбойбузго деген үмүт болуп атат. Асфальттоо болсо 2026-га карап көрөбүз деген маселе каралып атат. Бирок асфальттан да тышкары азыркы кезде ушу чаңды көрүп атпайбызбы? Чаң, шагылдоо иштерин биринчи этапта ушу шагылдоо иштерин жүргүзүшү керек болот. Бул маселе каралып атат азыр. Ооба, анткени бир нече жол кырсыктар кыркылып кетти. Биздин бүгүнкү түз эфирде ушу райондун аймагындагы көп жашоочулар, тургундар күтүп аткан окшойт деп ишенип калдык. Анткени биздин азыр WhatsApp номер аркылуу абдан көп суроолор келип атат. Дагы ошол номер аркылуу келген суроолорго көңүлүбүздү барабыз. Жолдорду асфальттагыла деп атабыз. Бирок ошол эле учурда жаңы асфальт басылган Унапбеков көчөсүндө оор жүк ташуучу унаалар каттап жатат. Ошону башка көчө менен каттатса болобу? Асфальт кайрадан эле бузулуп жаратканчылык калышы мүмкүн да. Бул маселе бар. Ошол бизге негизги биздин чарбалык ички жолдорубуз көп оор тонналык жүккө мындай ыңгайлаштырылган эмес. Азыр бүгүн эле ушул жол коопсуздугун көзөмөлдөө инспекциясы менен биргеликте, ички иштер бөлүмү менен биргеликте бүгүн ушул маселе боюнча азыр бизде жыйын болуп өттү. Ушул башка көчөлөр менен алып өтүү боюнча. Бизде эми бул эл аралык долбоор болгондон кийин инвестиция салып аткан жактардын дагы шартын кароо менен биргеликте аларга да шарттар түзүп бериш керек болот. Бирок ошол эле деңгээлде биздин өзүбүздүн ушул жергиликтүү Актал Баетов айылынын тургундарынын мындай эмелери төлөнүп калбаш керек да. Бул маселени да бүгүн карадык. Азыр ошол картасы иштелип чыга турган болуп атат. Кайсы эмелер көчө менен болсо. Анан бир эле ал туурасында эмес, Кытай жарандарынын ушул жол коопсуздугун сактабай, жол эрежелерин сактабаган эмелер боюнча учурлар катталып атат. Бүгүн бул боюнча биз тапшырма бердик органдарына. Ошол айылдын иштеринде ошондой катталып атат. Бүгүнкү күндө атайын буйруктун негизинде кошумча ошол жакка күзөттөр менен уюштурулат турган болот азыр. Бүгүн ушул маселе каралды. Таза суу долбоорун ким көзөмөлгө алат? Казылып, суу түтүктөрү көмүлгөн көчөлөр, мисалы Кадыралиев, Батырбеков көчөлөрүндөгү шагылдардын эптеп эле көмүп кетишти. Жөө киши баса албай калды. Техника менен түзөп койгон неге болбойт. Арыктар шагылга көмүлгөн бойдон калды. Жазында кар эрисе көчөнү суу каптайт. Кабинетиңизден чыгып ошол көчөлөрдү көрүп кетсеңиз жакшы болот эле. Батырбеков жана Кадыралиев көчөсүнүн жашоочуларынан келген суроо эле бул. Туура, эми биздин тургундар айылдын күнчыгыш тарабы да? Ооба, тургундар көрүп аткан болсо мен көбүнчө эле жөө жүрүп атам. Эми Актал Баетовдун борбору Баетов айылы кичине эле эмеспи. Бияк боюнча дагы кабарым бар. Бүгүнкү күндө Арис тарабынан бул долбоор ишке ашырылып атат. Бирок баягы көрүш тарабынан айтылган кемчиликтерди моюнга алыш керек. Иштин жүрүшү жетишерлүү темпте жүрбөй атат. Биз өткөндө Арис өнүм менен дагы бул долбоорду ишке ашырып аткан ишкананын жетекчиси менен дагы чакырып бул жерде сүйлөшүүлөр өткөрүлдү. Бүгүнкү күндө таза суунун алып баруу немеси белгиленген графиктен артта калды. Бул керектүү жерлерге маселе коюлду. Жакын арада бул ишкананын дагы ишмердүүлүгү боюнча эгер долбоордо каралган, келишимде каралбаган нерселер өз убагында аткарылбай турган болсо, анда жактан негизи ушул таза суу киргизилет деп казылган көчөлөрдү бир жакшы техника менен бир сүздүрүп койсо эле бул маселе чечилип турат да. Бирок тилекке каршы казылган боюнча эле калган көчөлөр да жок эмес. Мисалы биздин мектептин көчөсүндө эле жол деле ошол боюнча эле турат да. Окуучулар окуйт да бизде дагы. Дагы бир суроо, коррупцияга каршы күрөш боюнча суроо берип түшкөнгө. Мамлекеттик автоунааларды менчик жумушуна айдап жүргөндөр келип кетип иштеп жаткан айыл өкмөттөр боюнча кандай иш-аракеттер бар, кандай ой пикирдесиз? Туура. Мамлекеттик кызматтар, мамлекеттик структурадагы коррупциялык элементтер боюнча биз мамлекетте президентибиз тарабынан Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы тарабынан
өттөмдө алып иштер алып барып атат. Ошол кезекте биздин Актала районундагы бул көз жазымда калбаш керек. Туура эгер сиздерде ушундай коррупциялык элементтер жөнүндө маалыматтар болсо, айыл өкмөттөрдүн ишмерлиги боюнча, мамлекеттик жетекчилердин ишканалардын ишмерлиги боюнча эгер кандайдыр бир маалыматтар болсо, мен 24 саат бою иштейт. Ошону билдирип коюуну суранам жарандардан. Коррупциялык элементтерди алдын алуу боюнча укук коргоо органдары менен, анын ичинде прокуратура, улуттук коопсуздук комитетинин Актала району боюнча бөлүмү бир канча жолу координациялык совет алып барылган. Ошонун эле ичинде кызматтык акылмалар боюнча айтылып атпайбы? Биздин талап кайсыл жерге келип иштеген жетекчи, муну өткөндө генералыбызга басып белгилебеди. Ошол жерге келип жашаш керек. Сырттан келип иштеген сырттан келип, бизде бирок тилекке каршы ошондой практика бар экен. 2 айдан ары барып каттап келип иштеген ал маселе боюнча жакында эле биздин 2 айыл өкмөтүбүз алмашты. Бизден биринчи ошол элдин арасында жашоо. Ушул милдет биз тарабыбыздан койду. Анан кызматтык унаалар боюнча биздин дагы иликтөөлөрүбүз бар. Эгер кандайдыр бир фактылар болсо, жеке менен катет деле эмес, WhatsApp аркылуу деле кайрылса болот. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Биздин райондун аймагына кирпич завод курса болобу? Качан курулат эгер мүмкүн болсо? Негизи жана айтып өткөнүм, ар бир жердин, ар бир элдин проблемасын ошол элдин жергиликтүү тургундарынан жакшы эч ким билбейт. Эксперттер дагы, биз азыр эксперттер боло эмеспи. Ишкер кишилер да билбейт да. Туура эң туура суроону коюп атат. Бүгүнкү күндө биздин Актала району аймагында 15 жакын капиталдык курулуш иштери жүрүп атат. Бизде эң биринчи ушул көйгөй цемент маселеси, бетон маселеси, кирпич маселеси, ошондой эле асфальт. Асфальт өзүбүзгө Актала району аймагында чоң асфальт завод курулуп калды. Ушул менен маселе чечилет деген ойдобуз. Бирок бүгүнкү күндө ушул кирпич менен цементти, бетонду ташып келүү маселеси аябай чоң көйгөй жаратып атат. Өзүңүздөр билгендей, биздин Актала районунда мурун кирпич заводу болгон экен. Ооба. Тилекке каршы бул кирпич заводу менчиктештирилип, бүт эмелер талкаланып болуптур. Ал жерди барып көрдүк. Азыр ушул түштүк тараптан жеке ишкерлер менен, бир-эки ишкер менен азыр сүйлөшүү жүргүзүлүп атат. Бирок бул жерде биздин дагы эле болсо ошо инфраструктура келип такалып атат да. Бул жерге биринчи бизге жакшы жол керек. Экинчи болсо сатып алуучу көбүрөөк болуш керек. Алардын бирден бири бизнестин талабы ошондой экен да. Анткени бир ай иштеп коюп эле токтоп калса, ал боюнча кирпич завод боюнча иш алып барып атабыз. Мурунку заводду эми азыр укук коргоо органдары да карап туруп. Эми мен ушул күндө биз ишке ашырабыз, анан куруп беребиз дегенден алыспын. Бирок пландар бар. Биз жана айтпадым, ушу негизги багыт айыл чарба багыты, курулуш боюнча ушу кирпич завод боюнча маселелер бар биздечи. Карап атабыз. Чоң рахмат. Менимче көрөрманыбыз тешеги жооп деп ойлойм. Адилет Сагыналиев кесиптешинен суроо келип чыккан экен. Мирлан мырза, Актала районуна өндүрүштүк ишканаларды куруу долбоор барбы? Кирпич завод, жер жебиштер кайра иштетүү сыяктуу өндүрүштүк ишканаларды куруу зарыл. Экономиканы өстүрүүнүн эң негизги өзөгү өндүрүш эмеспи? Ушуга жооп берип койсоңуз. Рахмат Адилет мырзага. Туура, ар бир райондун өзүнүн өнүгүү динамикасынын спецификалары бар. Экономикалык көз карашы менен биз эми Актала району жер жемишти өндүрө албайбыз. Өндүрүүдө деле өстүрбөйбүз, курулуш материалдарын деле баягы биз башка региондорду озуп кетебиз дегенден деле алыспыз. Бирок биз кайсы багыт боюнча иш алып барышыбыз керек, стратегиялык кайсы багыттарды алып алышыбыз керек, ушунун үстүндө иштеп атабыз. Экономисттер менен иштеп атабыз, айыл чарба тармагындагы кишилер менен иштеп атабыз. Биз биринчи кезекте биз мал киндиктүү элбиз. Акталанын эли мал менен биз 4 түрлүк мал, жылкы, кара мал, кой менен ушундай жан сактап дегендей өзүбүздүн тирлигибизди өткөрүп келебиз да. Анан биринчи маселе биздин ушул бүгүнкү күндө биздин ири мүйүздүү малдар, мындайча кыргызча айтканда малдарыбыз арзан баада кетип калат. Ушуну бир Акталага өзүбүздүн регионго пайдалуу жагын алып келүү боюнча дагы жеке ишкерлер менен
иш алып барып атабыз. Азыр ушу биздин негизги багыт түштүк областтар болуш керек болду. Жалал Абад, Ош, андан ары Өзбек Республикасы менен ушу эт багытында көбүрөөк кызматташтык алып барсак деген пландарыбыз болуп атат. Мунун баары келип эле каражатка жана бизнести ишке ашыра турган ишкерлерге келип токтолуп атат. Ал боюнча эмелер бар. Көбүнчө ушул эт багыты боюнча айыл чарбасында болсо, эми айыл чарбасында өзүңүз билесиз, өзүбүздү гана камсыздаганга пока биз эме алып атабыз. Анан жүгөрү өсүмдүгүн көбүрөөк өндүргөнгө басым жасашыбыз керек. Акыркы бизде ошол ишке ашырат окшойт. Эми көрөрмандардан келип аткан өтүнүчтөрдүн баардыгы буюрса алдыда пландарда долбоорлор болобу же бир инвестиция аркылуу ишке ашат деп үмүт кылып туралы. Кийинки сурообуз дагы эле ушу көрөрмандардан келип атат. Актала көмүр мамлекеттик ишканасы 2 хобалыктыр. Көптүр көзү көрө дейт эмеспи бизде. Эмнеге мамлекеттик номери жок жана бирөөнү эсепчинин баласы айдап жатат, башка айдоочу жокпу деген суроо келиптир. Бул боюнча жазып алайын, эми техниканы алып келип эме кылды. Ал маселени карап көрөм, мен кабарым жок экен. Эгер боло турган болсо, анда эсепчинин баласы мениш керек эмес. Эгер мыйзамдан сырткары эме болуп аткан болсо, анда көмүр ишкананын жетекчилигине тиешелүү чаралар болот. Негизи бул суроочу көзөмөлүсүз калат. Мен азыр биринчи угуп атам, бул көзөмөлдү. Алмаз Окенович бизде мурда район жетекчиси Кулматов Алмаз иштеп кеткен. Ушул киши эртең менен эл кыдырчу эле Актаудагы асфальтка өзүңүз жалгыз барып, эч кимге айтпай дейт. Иш канчада башталып жатат, кандай болуп жатат, бир кабар алып көрдүңүзбү дейт. Ооба. Өзүм негизи эрте эле турам. Анан эми негизи жаңы келгендерде ушул саат 7-лерде Акталаада негизи жашоо кеч башталат эмеспи. 7-де 8-де барсаңыз таппайсыз эч кимди. Анан баягы жергиликтүү эмелерди эске алуу менен мекеме уюмдардын көбүнө эртең менен барып, ушул ишке келүү маселеси боюнча тийиштүү иш кагаздарын аткаруу тартиби боюнча бир топ сунуштар, бир топ тартиптик жазалар берилди. Баягы бул жакка чыгарган жокпуз. Бир топ ишканаларга барып, ошол ишкананын жетекчилеринин өзүнө чейин чара көрүү маселелери каралды. Бүгүнкү күндө эми эл көптүн көзү көрбөш дейт, туура айтасыз. Азыр эл баа бериш керек, мекеме уюмдардын элге болгон кызмат кылып атканы, медицина тармагынын кылып аткан эмеси боюнча эгер өзгөрүүлөр болсо эл айтыш керек. Аны кемчиликтер болсо аны да айтыш керек. Биз ушул бизге коюлуп аткан бирден бир талап ушул элге кызмат кылуу, элдин маселесин чечүү. Мен ойлойм, бул боюнча иш алып барып атабыз колдон келишинче, бирок жетишерлик эмес деп ойлойм. Биздин түз эфирдин бүтөрүнө саналуу убакыттар калды. Ошентсе дагы акыркы бир-эки суроону белгилейин. Калктын тынчтыгын жана эс алуу убактысын камсыз кылуу менен байланышкан мамилелерди жөнгө сала турган тынчтык жөнүндө мыйзамдын аткарылышы боюнча бизде кандай иш-аракеттер көрүлүп жатат? Бул дагы өз убагында аябай талкууну жараткан мыйзам болуп атат. Баягы саат боюнча белгиленген убакыттан кийин андай эмелерди алып токтотуу боюнча. Бул боюнча укук коргоо органдары биздин райондо деле иш алып барып атат. Эми кыргыз болгондо бизде тояш көп болот эмеспи? Эми ошону биз түшүндүрүү иштерин айтып атабыз. Баягы саат 7-де баштап 12-де бүтүрүү маселе эмес. Саат эртерээк баштап тартиби менен ушу саат 10-го бүтүрүү жагын түшүндүрүү иштери жергиликтүү бийлик менен укук коргоо органдары тарабынан жүргүзүлүп атат. Бирок эл тарабынан жакшы кабыл алынып атат деп айта албайм. Анткени биз бир аз ушундай эмеге көнүп калыптырбыз, эркин жашоого. Анан бирок эми мен жарандардан суранат элем, мыйзам баарыбыз үчүн бирдей. Кыргызстандын баардык аймактары үчүн бирдей. Ошол мыйзам менен жашайбыз, игилик болуш керек колумузда десек, анда бизде ушул мыйзам менен жашап үйрөнүшүбүз керек. Тынчтык сакталышы керек. Негизи мыйзамдар жарандар тарабынан дагы ошо биздин өлкөнүн аймагында жашап аткан баардык жарандарга тиешелүү жана аткарылышы керек. Учурда 1-2, 3 топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жөлөк пулуна качан акча кошуларын жогору жактан сурап бересизби? Биз 9900 сом алабыз дейт. Жазып алдым өзүнө. Мен берип койсоңуз мен өзүм жооп берейин. Ушул эмеден пайдаланып айткым келет. Ушул маалыматтык борбордун ачылышы
сиздин көмөгүңүз ушул эл менен болгон мамилени дагы мындай тыгызыраак алып барайын деген ойдо да. Буюрса кийинки эмелерде ушул социалдык маселелер боюнча, жер маселелери боюнча, кадастр, архитектура, ушул графиктин негизинде ушул эфирге чыгып элдин түз суроолоруна ушул жооп берет. Именно бизде маселе бар, ушул жөлөк пулдар боюнча маселе бар экен. Баягы группага чыгарып аткан майыптык боюнча маселе бар экен. Кечээ мен жеринде барып көрүп келдим, жарандар менен. Ушул маселелер боюнча бизге түздөн түз кайрылса болот. Бул жарандын суроосун мен жазып алдым, өзүмчө эме кылайын. Анан качан көтөрүлөт боюнча мен азыр жогору жактан билип бересизби деп сурап атты. Бизге жарандар мындай ишенип сурап бераткандай эмес, сөзсүз түрдө жооп алып берүүгө мындай канааттандырып жооп алып. Жооп да берейин. Кийинки чакырылыштарда ушул суроону сиз дагы мен окусоңуз, социалдык башкармалык боюнча официалдуу алсак да. Администрациянын астына токтоого болбойт деген белги турганына карабай, жеке жарандар, мекеме машиналар токтотулат. Буга кандай тартиптик чаралар колдонулган? Бүгүн айтпадым, ушул координациялык совет болуп өттү, жол коопсуздугун сактоо боюнча. Ушул маселе айтылды. Азыр администрациянын ар бир кызматкерлерине да жана мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерине да айтылды. Жол кызматын көзөмөлдөөчү, мындайча айтканда, ГАИ кызматкерлерине толук эмени бердик. Жарандарга да кайрылып кетем. Эмени бузган эмелерге эртеңден баштап уже айыппулдар салына баштайт да. Ошондуктан туура жерге токтотсоңуздар деп суранам. Чоң рахмат. Биз туура 41 минутта түз эфирде болдук. Сиз бул убакыттын ичинде 30га жакын суроого жооп бердиңиз. Айрымдары бир эле жарандан келсе, ар башка жарандардан да келген суроолор болду. Урматтуу биздин ушул Тынык жамааттык медиа борборунун көрөрмандары, райондук мамлекеттик администрациясынын баракчасынын көрөрмандары, жалпы эле Ак Дала район тургундары жана меймандары, биз ушул түз эфир ачык өкмөт долбоорунун аркасында алгачкы түз эфирибизди соңуна чыгарып жатабыз. Эгерде сиздерде дагы тиешелүү жетекчилерге, балким район жетекчилерине суроолоруңуздар болсо, көрсөтүлгөн WhatsApp номерлерге жазып кайрыла берсеңиздер болот. Эми Мирлан мырза, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошо эл менен бирге болоюн, элдин маселесин дайыма ачык айкын билип турайын, ачык айкын жооп берип турайын деп киришип, өзүңүз ушул пресс борборду кайрадан калыбына келтирип, колдоо көрсөтүп, деңгээлге көтөрүп атканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Эми сиз биздин райондун элине ак жолтой болуңуз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ар дайым эл менен болуп, эл арасында болуп, ушул биздин маселебизди өз убагында чечишкен бир жакшы жетекчилерден болот деп ишенебиз. Урматтуу түз эфирдин көрүүчүлөрү, биз кийинки түз эфирибизде, кийинки чыгарылышында 10 октябрда райондук ветеринария, мал чарбасын өнүктүрүү, жайыт жана тоют кызматынын жетекчилери менен ушул жерде түз эфирде байланышка чыгабыз. Эгерде сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Азыр эми сизге жетекчи катары ушул түз эфирдин учурунда эмнени айтпай калдыңыз, ошого бир мүмкүнчүлүк берели. Рахмат, сизге да чоң рахмат. Ушул эфирди уюштуруп, жетекчилерин чакырып, эл менен жолугушууга аянтча түзүп бергениңизге сизге чоң рахмат. Журналисттик ишиңизге мындан да ийгилик каалайм. Анан эми эл тарабынан коюлуп аткан бүгүнкү дээрлик суроолордун баары эле өз кезегинде актуалдуу маселелер деп ойлойм да. Биз ошо элдин талабын убагында чече албаганыбыздан, элдин туура иш алып бара албаганыбыздан ушу элдин талабы күчөйт да. Ошол маселени чечүү максатында да ушул эфирди уюштуруп атабыз. Анан райондук мекеме уюмдар, кызмат көрсөтүү уюмдары, башка да юридикалык жактагы уюмдар боюнча да бир топ маселелер бар. Ал боюнча менин кабарым бар. Бүгүнкү күндө президентибиз айтып атат, ар бир жетекчиге, ар бир мамлекеттик кызматкерге элге баруу. Элдин мурункудай талабы эмес, эл бизге келиши эмес, биз элге барышыбыз. Анан көп маселелер көтөрүлдү. Мен ойлогом, жер мунапысы боюнча, автомобиль жолдору, турак жай маселелери боюнча, ушулар боюнча суроолор болот деп ойлогом. Кийинки эмелерде буюрса ушул суроолорду дагы биз камтыганга аракет кылабыз. Рахмат сизге дагы. Район жетекчисине берилген суроолор, көтөрүлгөн маселелердин айрымдары чечилет же айрымдары мүмкүн убакытты талап кылат.
ошого жараша биз дагы буюрса бул маселелердин чечилип калышына, жарандарыбыздын канааттандырып жоголушуна кызыктарбыз. Андыктан биздин түз эфирди дайыма калтырбай көрүп туруңуздар. Силердин маселелериңиздер дайыма ушул түз эфирде көтөрүлүп турмакчы. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кайрадан жолукканча.